Ишемби күнү жаштар үчүн Ош шаарында вело жүрүш уюштурулуп, шаардын 1000ге жакын тургуну активдүү катышты. Акцияга алгачкы жолу катышкандар да бар. Жаштардын арасында 65 жаштагы Жумабай Аксакал да жүрдү. Ал жаш кезинен эле спорт менен машыгып келген. Бүгүн да вело жүрүшкө даярдык менен келди. Жүрүш подиумдан старт алды. Катышуучулардын арасында Ош шаарынын вице-мэри Топчубай Асылбеков баштаган шаар жетекчилери да бар. Алар Сай бою көчөсү менен жүрүп, Санабар Бахабова атындагы жаңы көпүрөнү айланып кайтып келишти. Жалпы 9 чакырым жолду басып өтүштү. 9 чакырымды басып өтүү Жумабай Аксакалга жеңил болду. Бирок көпчүлүк жаштарга оор болгонуна карабай вело жүрүш кызыктуу болгонун айтышты. Спорт менен кадимеге мероприятия 3 жылдан бери катышам. Анан эми бул вело менен кичинекейимден бери тээп ушул. Азыр мына акыркы 3 жылда ушундай нерсеге катышып жүрөм. О жылда эле катышам. Бирок дөөнүктөн чыкканда бирок чарчап калдык. Ошон үчүн кийин азыраак не болду. Биз барганда кичине жеңил болуп, анан кийин мостко чыкканда өтө эле кыйын болуп калды. Ошондон ары буттарды салып зорго чыгып, басып чыгаттык да, бел түзүлөпчү. Ошо. Биринчи эме жеңилип баштаганда эме чачап, эме буттарым ооруп келатканда мынияктан келип алгам эле жолдон. Анан акыры келип калдым да. Гостокко чейин болду, анан мосттон чыгып кайра кайттык. Ошол жакшы болду, жакшы маны айтабыз. Жок чарчкан жокпуз. Бул биринчи жол катышым менин. Иш-чараны Ош шаардык Дине тарбия жана спорт комитети менен биргеликте Мегаком компаниясы өткөрүп, жаштарды сергек жашоого үндөштү. Бүгүн 21 апрель Ош шаарында вело жүрүш болуп жатат. Вело жүрүштүн максаты бул ден соолукту чыңдоо, ошондой эле вело жүрүш, велосипедисттердин спортуну Ош шаарында өнүктүрүү, ошого пропагандалоо болуп атат. Бул уже 5 жылдан бери болуп жатат. Ар жаз айында ошо велосипедти жүрө турган мезгилде ошо вело жүрүштү уюштуруп атабыз. Вело жүрүштүн катышуучуларына Мегаком уюлдук оператору тарабынан белектери берилип, футболкалар таркатылды. Мегаком бул вело жүрүштө жаңы хайп тарифин сунуштап, жаштар үчүн ыңгайлуу жана арзан экендигин эске салды. Бүгүнкү биздин иш-чарабыз жакында эле Мегаком компаниясы хайп тарифин ачты. Хайп тарифи негизи жаштар үчүн. Азыр көбүнчө жаштар интернет менен колдонуп атат. Ошон үчүн аракет кылдык. Көбүнчө интернетке Google буралы деп, ошон үчүн ушул тарифибиз көбүнчө Google бурганыбыз интернет болду жаштар үчүн. Ушул тарифке арнап бүгүнкү иш-чарабызды өткөрдүк биз. Иш-чара концерттик программа оюн зооктор менен уланды. Активдүү катышуучуларга Мегаком компаниясынан белектери берилди. Мегаком уюлдук операторунда 2,5 миллионго жакын абонент бар. Феруза Ашымбаева, Элбарсын Турдубек уулу, жаңылыктар.